Assalamu alaikum достор. Globus Mobile'да кантип акча чыгарабыз? Ушул видеодо көрсөтө кетейин силерге. Globus'ка бир тыйын коротпойбуз. Бул ушундай пассивный доход алсак болот. Аз бирок реальный акчаны иштесе болот. Если жакшылап киришсеңер, команда түзсөңөр, күнүнө $5 $10 чейин доходуңарды жеткирсеңер болот. Бирок өзүңөр дагы команданы чогултуп коюп, өзүңөр иштебей койбостон, өзүңөр деле кирип күнүнө хотя бы 1-2 реклама көрүп турушуңар керек. То есть мен кечинде 2 күн болду, интернет жок болуп, сайтка кирбей калдым. Өзүмдө азыр командамда жакшы эле адам бар. Биринчи уровньде где-то общий регистрация болгон 200дөн ашты, бирок андан активно иштегендери 40ка жакын адам. Алардан доход мага түшүп турат 10%, 8%, 6% ушинтип 7 уровеньге чейин болот. Мен өзүм 2 күн неактивно болуп кирбей калдым эле, алардан мага процент түшпөй калды. Разработчиктерге жазсам, ушундай жооп келди. Короче, өзүңөр активно болушуңар керек экен. Хотя бы 1-2 реклама бир күндө көрүш керек экен. Азыр мен силерге страницама кирем. Так, башына киребиз азыр. Globus сайты бул. Силер мен жиберген ссылкадан өтөсүңөр. Өткөнүңөрдө өзү ссылка направлять этет силерди сайтка. Ссылка аркылуу киргениңерде силерге мына сайтка киресиңер, зарабатывайте на том, что делали даром. Бул видеону кызыктуу болсо көрөсүңөр. Бул жакка электронный почтаңардын адресин жазасыңар. Паланча, там собачка, gmail или mail.ru или gmail.com. Баскандан кийин начать я не робот дегенди басасыңар. Бул капча деп коет. Компьютер текшерип атат. Адамсыңарбы, робот эмес экениңерди. Мындай галочка койгондон силер могу жашыл начать зарабатывать дегенди басасыңар. Мен уже регистрация болгом, ошон үчүн мен вход кылып кирем сразу. Бул система 7 уровеньден турат. Сетевый маркетингге окшош эле, бирок сетевый маркетингде оң канат, сол канат, анан далее болуп кете берет. Анан башында ким баштаган болсо ошого акчалар түшө берет. А бунда 7 уровеньге чейин. Мисалы силер кирип 7, мисалы силер кирип бирөөнү чакырсаңар, досуңар дагы досун чакырса, ошентип 7 уровеньге чейин барат. 7 уровеньден доход түшөт, 8 уровеньден доход түшпөйт уже силерге. Так. Жаздык. Мына мен уже почтамды тергенде мен аватарым чыгып калды, сүрөтүм. Көрдүңөр. Я не робот кылабыз. Ар киргенде ушинтип немени сурап турат. А бир жолу киргениңерде кийин уже автоматически кире берет, запускать ете берсиңер. Мына выберите все изображения с обуви дейт. Ботинкалар тандайбыз, бут кийимдерди. Подтвердить. Мына я не робот галочка коюлду. Вход кылабыз эми. Мына мен страницама кирдик. Рустам Тешебаев. Ваша команда мына. Регистрация 2 месяца назад 262 адам. Там Миколач 222. Регистрация день назад. Шуну кете берет. Бирок статистиканы карайбыз эми. Бунча адамды каяктан табам? Канча адам деп. Мисалы регистрация боло берет баары. Адамдар, айткан адамдар, бирок 262 адамдан мына биринчи уровеньде 262 адам, бирок 34-ü активно иштегендер, 34 эле көрүп атасыңар. Даже 62 эмес, 34-ü. А мен чакырган адамдар экинчи уровеньде, алардын чакырган
рефералдары уже бул. Экинчи уровеньде 35 адам. Ошондо кошкондо мына 34 35 там где-то 70 80 100гө жакын адам. Так, 5-нчи уровеньде 9 адам, 6-нчы 7-нчи уровень 0 пока. Менде азыр где-то менде активно 34 адамдан процент түшүп атат мага. А 35-терден уже процент азайып кете берет уже. Булардан эгерде 34-төн 10% түшсө, 35-тен там 8%, 36 3-нчү уровеньден 6%, ушинтип анан 4%, 2% бул анан акыркы 7-нчи уровеньдеги адамдан 1% түшүп калат. Мисалы да $100 иштесем, алар $100 иштесе мага $1 түшөт менин шотума. Ушундай сыяктуу да. Спонсор деген жерге кирсеңер, мына мен чакырган прямой спонсор этип человек пригласил вас. Спонсор спонсора, спонсор третьего уровня деп. Мына Виталик Х деген менин 6-нчы уровеньдеги спонсорум. Азыр топ 100 адам топ списокта где-то 10 канчанчы 12-нчи местеде турат ушу киши. Вот. Мен азыр бул сайтта компьютерден кирип көрсөтүп атам силерге. Бирок силер Android'ден кирип иштесеңер деле болот. Куду ушу страницага кирип компьютерден кандай болсо ошо, смартфондон деле ушундай кылсаңар болот. Статистиканы көрсөттүм. Ваши ссылки деген жерде мисалы. Мына постоянно ссылка для приглашения пользователя. Но ссылка биздин личный ссылка болот ушу. Мына көрүп атасыңар. Ушул ссылканы бул жактан копировать этип алсак, мына скопирован, теперь можете ставить, используя комбинации Ctrl плюс F. Ушул ссылканы көчүрүп алып, ар социальный сеттерге койсоңор же досторуңарга жиберсеңер, ушул ссылка аркылуу киргендер силердин командаңарга кире берет. Личный ссылкаңар болот ушу. Баннер не важно, баланс на финансыга кирсек, эки бөлүктөн турат. Биринчиси баланс, экинчиси доход. Баланска киребиз. Мына менде азыр $5.74 бар. Доходду көрсөк, мисалы. Мына Прохорова 16.91. Экинчи уровеньдеги адам. Сумма дейт. 0,1000 цент. Мага алып келген пайдасы ушу. Мына Кежи экинчи уровеньдеги, 4-нчү уровеньдеги адам. Ушинтип кете берет достор. Ваши данные деген жерге киресиңер. Регистрация болгонуңарда биринчи очередь ушуга кирип, атыңарды, жонуңарды, туулган жылыңарды, там полуңарды, логиниңерди, телефон номериңерди жазып койсоңор болот. А бул жакка электронный кошелек. Кайсыл сайтка мына реклама ушинтип келип турат. Силер крестик менен жаап сала бересиңер, не обязательно көрүш. Эсептеле берет, эсепке кире берет. Бул жака кайсы кошелекке чыгарасыңар акчаны. Мына WebMoney, мен WebMoney кошелегим мына Z менен башталган. Мен акчаны ушул жака котором. Бул жака карточкамдын немесин жазып койгом. Вот достор, статистикага кирсек, если выплата деген жерде мына всего выплачено $258.306 төлөнүп бериптир система. Бул Globus деген, Globus Mobile деген сайт бул как посредник. Ушундай компания рекламодательдер өзүнүн рекламасын реклама кылып бергиле деп буларга кайрылат. Там $1000, $2000 берет буларга. А булар өздөрүнүн процентин алып алып, элдерге таркатып, рекламаны таркатып, ушул рекламага миллицент менен төлөп берилет. Сайт реально төлөп берип атат. Мына Роман Савин деген $1.15 час назад снимать этиптир. Там Андрей Литвин ушун кете берет достор. Акча снимать эткен адамдар. Бул жакта азыр крупныйраак снимать эткендер да наоборот. Акчаны которгонуңарда 1 сааттан 4 саатка чейин, кээ бирде 1 саатта түшөт, кээ бирде 4 саатка чейин узарат. Мына $5 снимать эттер мисалы. Таалайбекти Кыргызстанды көрүп атасыңар достор. Таалайбек Ченгелов деген $5 снимать этти 2 саат мурун. Уже Кыргызстанга ям 2 ай болуптур барганына. Кыргызстандагылар ам реклама көрүп иштей баштады. Бирок жаңы Кыргызстанда, если силер Кыргызстанда туугандарыңар болсо, досторуңарга жиберсеңер, аларды ошолардын эсебинен чоң команда собрать этип, активно иштесеңер болот достор. Мына ушу бесконечно кете берет. Доска почета деген жерде ошол эле статистикага киргенде доска почета деген жер болот. Бул жакта топ уровеньдеги адамдарды көрсөтөт. Мына Михаил Чистов $6.306. Турова Анна экинчиде кыз турат, үчүнчүдө Василий Зайцев, Юлия Ковалева $3.000. Ушинтип кете берет достор.
мына менин алтын чүрүндөгү спонсорум Виталий Кха деген баягы көрсөттүм силерге. $1900 сымат этти, почти $2000. Эми булар неизвестно качантан бери иштешет, бирок акчаны реально чыгарып иштешкен достор. Мен өзүм акча чыгарып атам. Мен жаңы эле баштадым, командам анча чоң элек. Ошон үчүн достор, мен силерге азыр акчаны чыгарганын көрсөтөйүн. Мына перевести средства. Менде азыр $5.74 бар. Мен где-то $5,5 сымат этип көрөм азыр. На WebMoney дегенде менин кошелегим сохранить этилген, ошон үчүн сразу автоматически чыкты. Мына бул жака сумманы жазабыз, канча котором. $5.50. Перевести кылабыз азыр. Вот, направление WebMoney, там $5.50. Продолжить. Мына средства переведено и будет зачислиться в ближайшее время. Мына достор, азыр страницаны обновить этем. Мен счетум көрөбүз. Мына $5 кетти. $5.50 котордум мен. Акча түшкөнүн дагы көрсөтөм. Азыр мисалы кошелегиме кирем. Так. Мына менин кошелегим, WebMoney'деги кошелегим. Сразу келбейт акча, ошон үчүн мына пока. Рублевой кошелегим R деп турат. 155 рубль бар. А долларовый кошелегимде Z менен башталган. $7.66 бар. Ушуну обновить этип глобустан акча келгенде дагы видеону тартып силерге көрсөтөм достор. А бул жактан болсо уже мына вывести средства деген жерге бар. На банковскую карту или на банковский счет. Экөөнүн бирисине чыгарсак болот акчаны. Вот ушу достор. YouTube'га класс баскыла достор, каналга жазылгыла, жаңы видео урокторду киргизип турабыз. Видеонун астында ссылка болот. Глобуска кантип кирип, кантип регистрация болот. Ошо достор. Суроолор болсо комментарийге жазсаңар болот. Дагы түшүндүрүп берем. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.